Далее болсо Кара Суу шаарындабыз. Ассаламу алейкум. Урматтуу улуттук медианын көрүүчүлөрү. Каналыбызды колдой беретине подписация болуп, лайк басып, ой пикир жазып кетебиз. Кыргызстан боюнча областтар, райондор, бардык шаарларыбыз кыйла өнүгүп өсүп алдыга карай жылып алды, бирок Кара Суу району эмнегедир калып кетти. Кара Суу бардак бойдон калып кетти момунт. Бул жерде 2000 адашпасам бир 13-14 жылдары мына жерге подземный ход курулган. Жолдун бул бетине өтүш үчүн. Бул жакта болсо ошол адамдар баспасын деп жердин алдынан өтмөк курулган болчу, бирок өтмөк момунтип азыркы учурда жабык. Бул жер эмнеге курулду жана эмнеге иштебей жатат бул жер? İçi musurkana, tuvaletkana olup ketiptir. Улуттук медиа. Бул ошол базардын кире бериш жагы, чыгыш жагы болуп калат. Бул тарап болсо Ош шаарына кеткен көчө Сабай айыл өкмөтү. Бул жер болсо ошол Орто Азия боюнча эң чоң деп эсептелинген Кара Суу базары болуп калат. Мындайча айтканда өтө ири базарлардын бири. Анан момундай пробкалар бул жерде эч кандай бир укук коргоо органдары көрүнбөйт, башкаруу деген нерсе жок. Жолдун бул бети дагы, экинчи бети дагы машиналар үчүн стоянка болуп калган. Аз-маз биз кечигип калдык. Бул жерде өтө чоң бир уруш болуп, азыр чоң пробка болуп кетти. Улуттук медиа. Az барабыз. Каерге? Барсаң азыр тротуар тосула. Түшүндүрүп кой. Онан көрүп атасың? Онан. Ошону коюп, мына тротуар тосуп, эл мындай айланып өтөт. Барабыз. Вот. Бул жакта ошол жол деген адамдар өтүүчү деген жол болчу, бирок базар болуп бул жерде караган бир адам жок. Бизди бул жак карап жөнөтүштү. Тротуарды тосуп алган адамдар айланып, мына адамдар өтө турган жолдон эмес, бул стоянкага машина турган жактан жүрүп жатат дейт. Бирок бул жакта дагы эмнеге тосту? Бул жер өзү адамдар өтүүчү өтмө экен. Эже жаксаңар, бул жер адамдар өтүүчү тротуар экен. Неге тосуп алдыңар бу жерде? Бизби? Биз муну акайын сурандык. Кимден? Базарком. Базарком уруксат берди ушул жерге. Мейли магазин деп. Кое турчу ушул жерде туруп турчу, анан дагы чылдырам деп. Адамдар бирок мына жактан өтүп атат да, бир мына жерге кичине. Жакка жаңы жол түшкөн. Каяка? Жакка жаңы жол. Жо, азыр мен түз келдим. Бияка өтүшүм мындайдан басамбы? Бияка жаңы жол түшкөн. Жо, мен мына жактан баскым келет да түзгө. Мындайдан айланып. Наркы башы да жабык. Бул жагы дагы жабыкпы? Жабык, ошондо тап.
Бирок могу жерге аким өзү жооп берди. Базарком. Өз жоқ айтқан. Мен 8 жылдан бері патент төлеймін. Красный зонада тұрсам дагы жақсы. Бирок Түзүлүп берейин. бирок дүйнө жүзүндө канча шаар болсо дагы мына кара суудай жер жок дечи, жокчу. Бангладеш болуп кеткен. Не дейсің? Мына жақта жоқ. Мына жақта бар. Так, ошол жол, мына жол. Сіз істе. Адамдар басуучу жол бул. Ошо адам басып, ишин бүтүрүп дальше кетсин. Болбосо туруң. Бул жака карап кетсин. Бирок мына жерди тосуп анан мына жак менен бас деген бул кандай болуп барат? Көрөлүчү. Мына жака кирип басышыбыз керек экен. Баягы мына жердеги жолду тосуп, аны дейт, ошо базаркомдон биз уруксат алдык дейт. Биз ал жактан эмес, эми базарды аралап ичкерге киришибиз керек экен. Бул жер кара суу болот. Билбегендер билип алыңыздар. Каалаган жерге каалагандай. Эне лотокторду бир тарт дейт. Лотоктун иштери дагы кыйладан бери каралбай. Мусор басып. Бир алган адам жок муну дагы бир. Ушул жерди алып тазалап коеюн деген бир жан жок. Ne maşallah bu biraz kötü yaptın. Kıtayımızı oldu. Айта берсең сөз өтө эле көп бул жерде. Жол аябаганда гана кеңири, бирок өзүм билем өтүгүмү төр кийлем болуп каалагандай турмушта экен. Жол маселеси бул жерде өтө оор экен. Мынакей кымбаттуу катталуучуларыбыз, биздин мекендештер, барыңыздар, көрүп койсоңуздар болот. Uzun кезектеги андай болгон пробкалар. Ошол бул Туратали базары. Тураталинин алды болуп калат. Мына ошол баягы подземный ход болуп жасалган, бирок бул жер жасалгандан бери эч ким өткөн да эмес бул жака, эч ким түшкөн да эмес бул жака. Эмесе өтө жакшы деңгээлде жасалган. Адамдар өтүүчү өтмөк ушундай деңгээлде турат учурда.
мусорлар. Буну акыркы жолу бул жерди качан тазалаган, ким тазалаган? Эч ким айта албайт. Снос деп жазуу бул жактарга дагы келген. Бирок аткарыла элек. Мына жердеги ошо мыйзамсыз чыгып алган соода түйүндөрү турат. Алдын элек. Жолдун аралыгы өзү мына жерге дери. Мына зданияга дери. Бирок мына жактарга чыгып алышкан. Бұл жерде бір сөз айту қиын. Эмне дешти дагы айта албайсың. Эгер могу жерде бір светофор бір 2 мүнөткө же 1 мүнөткө өчүп калса, бул жерде ошол бір сөз бар го, тайнегин тоюн көрөсүң деп. Дал өзү болот да. Biz бұл жерлер толық мыйзамдуу болуп, ар бир нерсе өзүнүн нугуна түшкөнгө дейин тарта беребиз. Ушул видеобузду көрүп жаткандар болсо, ошол Кара Суу акимге жана Ош мэрия көрүп койсоңуздар. Анткени Кыргызстан боюнча көптөгөн райондорубуз, шаарларыбыз кыйла оңолуп калды, бирок Кара Суу эмнегедир каралбай калып кетти. Менимче ошол бөлөк шаарлардын же райондордун акимдери же мэриялары ушундай бир акылдуу, чечкиндүү инсандар окшойт. Убагында, моментинде ошол пайдаланып көп жерин оңдотуп алышты. Биздин аким дагы кичине ордунан туруп келип эки жакты карап койсо жакшы болмок экен. Бул тарабы ошол Ошко кеткен көчө. Бул тарабы болсо От Садырга чыгып кеткен көчө, жана Ош Өзгөн жолуна чыгып кетет. А бул болсо Сабай айыл өкмөтүнө кетип турган көчө. А бул көчө болсо ошол ортолук 3 көчө болуп калат. Аман болобуз. Урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар.